Асанбек Ыстамов, Жортул. Сарытай мырза. Ошол 1786 жылынын башуына айында өзүн 3 куртканын беги катары эсептей баштаган Карабайдын Сарытай деген уулу шамшынын белине чыга бергенде, ага куйрук улаш бастырып келаткан жигити атынан дароо түшө калды да, мырзасынын аргымагын тизгинден алып, түшүңүз дегендей аны жолдурай карай бергенде, жигитине Сарытай мырза колтугунан сүйөөгө үлгүртпөстөн ал илбирче шамдагайлык менен аттан ыргып түшүп, тизесин жапкан көк шиберди жирей, өзү биринчи жолу туш келип отурган мынабу ажайып сонун дүйнөнү кумарлана тиктей калган болчу. Чаңкай түшчен эле. Чалкыган көк асман алдында гүл аңкыган чартарап өзүнчө мемирей не бир кооздукка, тынчтыкка тунуп, жан деле жибий көздөрүнөн нуру төгүлдү мырзанын. Ушул кезде жанына жетип келген кошунун аксакалы Ыман жаш мырзанын дендиреген тынч абалын бир бетке түшүндү да: "Жүрүң мырза, чатыр жакка барып бел чеч. Куда кааласа келип да калдык. Эми шаша турган жөнүбүз жок. Баатырдын айылына күйгүм талаш киргенибиз оң. Кыз-сыргада өзүңдү кокус өргөөдөн шыкаласа, сөйлөтүңө канып канбагандай, беймал кезде барып көрүнөлүк", деп эркелете сүйлөдү. Тетиги бет алды ченде эгиз талдын жанына атайын Жортул учурунда тигилчү көк жибек чатыр туруп калган эле. Чатырды көздөй шашпай кадам шилтеген Сарытай мырза аксакалынын чымчып айткан тамашасына жооп кайтарган жок. Кантсе да андан ыйба кылат. Чынында Ыман бир журтчулуктун аксакалы. Анын үстүнө атасы экөө ынак курбулар. Ишенгенинен да аны ушундай ыйык бата расмысына кошуп жибербедиби? Бирок мырза жигит ичиндеги сезимталын Ыман аксакалга алдырып койгонуна кантсе да өкүнүп калды. Деги эле Сарытай мырзанын азыркы ойлогону кыз жөнүндө эмес эле го. Жанып турган чырактай нур жүздүү, ак тиштүү, карасаң бирине бири окшош, ары жашташ жана биринен бири озгон шамдагай шайыр, кулпунган, кубулган, кындагы кылычтай суурула, кези келсе баш кескен, кан кечкен, бир туруп кемеңгер жана балача байоо, ары кетсе көк жалча кара мүртөс, кекчил, өрткө тайманбай кирген, ок болуп атылган, жоо болуп түмөн колго катылган бул 40 жигит эч жеринде өөнү жок жаш уландар эле. Кээде жадырай күлүшүп, бирде жаадай ийилишип, кайрадан найзадай сүңүлүп, күтүп тура калышат мырзаны мына ушинтишип. Эмелеки жайдары уландар жакын келген мырзанын суузураак түрүн көрүшүп, баары мостое калышты. Күмүш кумгандан колуна булактын муздак суусу куюлган соң, Ыман аксакалына катарлаш оң жагына барып отура калды Сарытай мырза. Деги эле мырзанын кыймыл аракети көзгө илинерлик мес, тез. Чөлдүн жылаанындай кара суурунан келген, бели да бир тутам шырыктай узун бойлуу эле ал. Кичинекей капкара көздөрү бирөөнү тиктегенде арбап жаткандай кадала калат тимеле. Наристе курсактан түшөр замат атасы азан чакыргандан кийин эмнеликтен Сарытай деген ысымды ыйгарганын ким билет. Сыягы төрөлгөн ымыркай өзүнө коёндой окшош кара суур тарткандан улам ырым-кыла ысмын тергеп койсо керек деп болжойбуз. Урунган мандашын жазбаган Сарытай мырза баятан бери эч козголбой, кыймылдабай, дасторкондогу чүйгүн тамакка табити чаппаган адамча оозуна анча наара албастан тигил бет маңдайындагы кызыл асканын үстүндө калгы жай айланган жалгыз бүркүткө суктангандай көз чаптырып, анан не бир ойго батыппы, же каны ичине тартыппы унчукпайт, кепке аралашпайт. Жаш мырза көп отурса жадаганынан жамбаштай кетип бутсунган, кымызга кызылса каткыра күлүп оожок тамаша айткан, же оозун толтуруп май чайнап тамакка рахаттанган бай уулунан эмес. Ал хандын ордосун көргөн, ордо курууга катышкан бийлердин жанында жүрүп, салт заңды жакшы билген бектин тукуму. Андыктан жигиттери өзүнө теңтуш, кадырлаш, насиптеш болгонуна карабай, күткөн каадасын эч убакта кое бербейт.
Kantse da alardan boyun oğlak tutat. İçki sırın, tey gelecek ümitün alardan hiç birine tuyundurboğa hareketlenet. Bul 40 jigit anın jalı, kılıçı, kuvatı, arka jölögü, birok joldoş emes. Antkemenen Jaş Mırza keyde alardın oyun şoğuna, azil tamaşasına koşula ketip gülse da çekten çıkpayt. Jana alardın hiç kimisin kakpayt. Al Turgay göңülü orutup, oroy süylөө buyakta tursun, hiç vaqta zekibeyt. Jigitler anın gaarın, buyruğun, kirpik irmeminen gana bilişet. Oğuz üçün kıvıratkandan düşünüşet. Mına bayatan beri taydın çocuğu menen kartasından kıya kesip jeşip, kımızga kangan jigitlerin tamaşası çıkıp katkıra gülüşö, öz ara azildeşe baştaşkan gezele. Meyli, şer jaza berişsin degендей, Sarıtay Mırza emi alarga karamança göңүл bölbөгөн adamdan beter öz betinçe öz düýnösü menen alek. Uşu kezde altın çöýçöktü ayarlay karmagan jigiti jol boldu. Mırzanın kaptal jagынан kelip joodurай tiktep, ары gelinçe iýilip tura kalgan bolçu. Mırzanın kumsargan awalyn jön bilgis jigiti özünçe düşüngen ele. Çöýçöktö tunuktuğu bulaktın suusundan aşa möltürgön Kıtay aragı. Sarıtay Mırza eňsep turganyn sezdirbögö hareketlenip, çöýçöktü ötö sıpalyk menen koluna aldı. Kömököýdü uykalagan muzda garak jaňydan boýgo tarap, mına emi jany jırga düşkönsigen Sarıtay Mırza kayradan жалгыз бүрkütkö göz çaptıra bergende jigit başı ары özüne teң tuşurak, kanseda ınagı koysarı, bagış kız sırgany kökölö tamakтай sıpattap gelip kala berse anı ayçürökö teňep jibergen жерine gelgende içinen tırçıgan Mırza meýliçi degендей bayatan beri jürögüne tınçlyk berbegen murdagyle kupya oy menen alek bola berdi. Mırzanın içindegi kıjalatты koysarı kaydan bilsin, oğu beter maktanyç kıldı. Altın çögörülgön eğerli argımağı baş bolgon san жылkını kaysılı kırgız kalınga berdile, ya. Emdigiçe alar Baatırdın aylın kaptap tepsip ketkendir. Oşonda dagı bir jigiti, atan tölerge jüktelgen altın gümüş zehir kes Kıtay jibekteriçi, dep oğuz köptürdü. Atake Baatır mınçalık dünýöni ömüründe kördü deysiňer be? Rasele, kalыңda öğün jok. Güýöden ayıp tappaýsyň dep, Koysarı kayradan bakılday bergende, Jaş Mırza ıman aksakaldy garap akyrı үнün katty. Ake, bata kılsak kantet. Bata tilenip kolgo suu kuyulgan soň, bary japırt orundardan öýde boluşdy. Atake Baatırdın aylanasındagy kalıň jönündögi söz oşo oýdan kozgolgon jok. Al Sarıtay Mırzaga jakpay kalganyn bary düşüne kalışkan ele. Gün ali erte bolgonduktan attanuga şaşışpay, toğun buzbagan jigitler Mırzadan buyruk kütüşkönсүп, jardana tura kalışkanda, al murdagıday göktü tiktegen awalynda. Alıp kelatkan kalıňyňyzda bir çoň öğün var. Oşonu hiç kimiňer sezelek turbaysyňarby? Dep koyup, al gül jaynagan koktuny ördöy özünçe basıp jönödü. Jigitler bulgandayça degençelik kıla ıman aksakaldy tiktey berişkende, al dagı Mırzanın tavuşmagyn jandyruga hareket kılbay, jelkesin kaşıy turup kalgan. Top jigit emi biri-birin sırdı tikteşken boydan azırak bolsa da deştibi, ötö alıstabay tuş geldi jayla basıştı. Artınan joo ogup keletkansyp, jögülükçe çurkay baskan Jaş Mırza koktunun alkımına jetpey, boz üýdön çoň taştın töne toktady. Mına uşu jerge jetkende gana Sarıtay buyakka attanardan murda atası ekö eýindey жалгыз bastırıp jürüşüp, dalay jolu akıldaşkan, keňeşken, emi bolsa jeke özünün gana kıyalın töpküründe uyup jatkan sırdı bir saamga köz aldынан sydırtdy. Ova, al çynynda ele Atake Baatırdın kızın algany küýölüp kelatat. Anысы jaşyryn emes. Altın çögörülgön eğerli argımağı baş bolgonu san жылkını tegi 3 kurtkadan gün murdatan aydatıp jibergen ele. Kabar jaamy Kırgızga dünk ete düşkön. Kız sırga 16'larga tolup Karadağlı atala baştaptır degen ayıngdy jigittin kulagı murda bir neçe jolu çalgan.
Кыз Карадалы атанып, ага кайын чыкпай жатканын себебин көз ачылы элек жаш мырза ал кезде билбеген да чын. Сырга сөөктү, москолжан болсо, ошого жараша ал анчалык жигит суктан арлыктай чырайлуу эмес деп уккан. Бардык кеп ошондо бекен? Жок. Ата баркы менен кыз, мата баркы менен бөз өтөт. Анын сыңарындай Атаке Баатырдын кызына чын эле кайын чыкпай жатса, анын да себеби атасынын өзүнө байланыштуу экендигин Сарытай мырза алгачкы жолу атасынан укту. Атасы экөө салт атчан, айылдан итапкан узап калышкан эле. Көп жорткон бөрүчө далайды башынан өткөргөн атасы сөз учугун аяр чубады. Керегеде кулак бар. Кеңешчү болсоң ыраак бар, дешет, уулум. Анда эмесе кулак сал кепке. Сарытай мырза делгирлик менен атасына жүзүн бурганда, Карабай бир топко чейин дымып барып, анан улады оюн. Сен көкүрөк күчүгүмсүң. Жылан жылы туулдуң эле. Мына быйыл 2-3 Жылан жылды ата бабадан бери ыйык тутушат. Жылан жылы туулган уул баатыр чыгат. Эл башкарып журттун тагдырын чечет. Андай жигит бирде айкөл, бирде кыйды, жана өтө сак. Же ары келип жыланча билгизбей душманын чагып өлтүргөн чыгаан. Ошондой эле эч кимге сыр алдырбай, сырын алган акылман. Айтор айта берсе көк жалдын нак өзү деген ырым бар. Ойлоп көрчү. Жырткычтардын ичинде бөрүчөлүк батыр кимдеги? Атасы кайрадан унчукпай бастыра берди да, сөзүмдү эч ким уккан жокпу дегендей, улам эки жагын каранып коет. Кашка суу аккан болот, айланасында өздөрүнөн бөлөк бейчеки бастырган эч жан көрүнбөйт. Эмнеге кооптонот? А бирок бул карт бөрү сактыкка кордук жок деп сактанганга көнгөн. Дегинкиси дилиндеги ыйык сырын буга чейин эч жанга ача элек болчу. Мындан арыда Кара чечекей өз уулунан бөлөк эч бир жан туйбаш керек. Кайрадан сөз уланды. Көрүп турасың. Акелериң үй жайлуу, бүт бойдон очор бачар. Сен гана үйрөтүлбөгөн кунандай башың бош. Анжиянда калган катын балаңды кепке албайлык. Биякта сени алда качан эле үйлөйт элем. Буйрубагандыктанбы, ылайыктуу кайын журт таппай бир кыйла чарпылдык. Азыр күйөлөп барып, колукту ала турган кез келди. Кайын журтунда ыгы келип турат. Буга дейре жылдап айлап жанымда кошо жүрдүң. Акылың толо эр жетип каныктың го дейм. Эми катын ал, уулум. Тектүү жерден кайын күт. Мен карыдым. Өзүңдөн бөлөк эл журтка ким болот тутка? Сарытай мырза өзүнчө мелтирей сөз тыңшоодо. Бир аз күндө күйөлөп чыгасың, деп айтып салды бек. Билип ал. Сарыөзөн чүйдө Тагай бийден тараган айтылуу Тынайдын уулу Атаке Баатыр жатат чалкып. Өзүң да кабардарсың андан. Дайындап койдум. Калыңын айдап барып, кыздын колун суроо эми өз милдетиң. Бек, деп жиберди жаш мырза кокусунан. Ал атасына дайыма башкаларча ушинтип бек деп кайрылчу. Сыр алдырып койду. Сарытай эми ичинен кейип турат. Уулунун чочуп кеткен абалын сезбеген кишиче карабай, деп баш ийкеди. Иймене түшкөн жигит унчук алган жок. Айта бер, деп буйруду атасы ошол бет алдын тиктеген калыбында. Мырза аргасыдан жооп берди. Атакенин бойго жеткен кызы бар дешкен. Ооба, мен да ошону айттым. Анда эле бек Атаке жырыктын кара далы кызынабы? Карабай жинденди. Мындан ары жырык деген сөздү кулагым укпасын. Атаке Баатыр деп жүр. Кыргызда андан өткөн касиеттүү адам ким экен азыр? Кагуу жеген жаш мырза жүдөй түшкөндөй унчугушпаган экөө катар бастыра беришти. Атасынын үнү эми элдешкендей жай. Кара далы деп Атаке Баатырдын кызын чаңган түрүң бар го. Сени мынчалык чолок ойлойт деп күткөн эмесмин. Ал чын эле кейип алды.
Андан көрө Атаке Баатыр кызын берер бекен. Ойлодуң беле ушуну? Уулу таң калды. Бек, кантип? Атасы кейиди. Сени жетилди го деп ойлогом. Көрсө, ал көпкө дейребин катпай, Сарытай мырза андан бетер кынына кирди. Бир топко барып Карабай бек өзүнчө сүйлөдү. Мен бир нече жолу киши жиберип Атаке Баатырдын кызын сындаттым. Өтө сергек бийкеш дешти. Баса, кыздын мүчө башы москоол болгону жаман бекен. Кайра тукумуң Баатыр чыгат, ары акылдуу болушат. Атасынын сөзүнө Сарытай мырза уюу түшкөн эле. Муну куу чал түшүндү. Эми уулу менен кеңешип жаткандай үнү кырааттуу. Түшүнчү. Сен Баатырдын кызын алып жатам деп ойлобо. Өзүн аласың. Ал тилегиңе жетсең, сол колуң Анжиянда болсо, оң колуң Сары Өзөн чүй биякта калсын, аягы Талас, башы касиеттүү көл аймагына дейре жетет. Сен ойлогондой кыз Карадалы атанса, күнөө бийкеште бекен. Ада болсо жеке Атаке Баатырдын даңкынын салдары. Деги Атакени ким деп ойлойсуң? Ал өзүнө ишенбесе, бешикте кезинде эле кызын кудалашып коймок. Түшүнүп ал, Баатыр кызынын башын бекеринен бош койгон жок. Андай эрекен куда болчулар даап келсин деп кебелбей отурат ал. Баатырдын сүрүнөн кыздын калыңынан коркушуп, далай мыкты кашкалар ага батын албай жатса кантесиң? Кызынын колун сурап келгендерге Атаке сүйүнүп кетет деп ойлобо. Кыраакы дечү элем сени. Көрсө, али чийки турбайсыңбы? Айтса, келгендердин далайын Баатыр тоотпой коет. Жини кармаса менин да бектигиме карабайт ал. Бир болсо ал тууганчылыкты ойлойт. Биз 30 уулдан тараган бассыздар дагы Тагай бейдин тукумдарынча оңго киребиз. Бир корксо Атаке Баатыр ар бактан коркот. Болбосо азыр ага тең келиш кыйын. Дегенкиси калыңдан өбөн чыкпасын. Кептин баары калыңда, мырзам, деп Карабай уулун эркелете карады. Кыз 16да гана дешти. Тапкан экенсиң Карадалыны. Деги эмне үчүн мен Атаке Баатырды көздөп калганымды бамдадыңбы? Бек уулун чукул карады. Атасы менен тиктеше түшкөн Сарытай мырза эмне дээрин билбей тайсалдады. Жообу туура чыкпай калсачы? Катар баскан кошат көк жоңго чыга берген кез эле. Балбылдаган, өрттөнгөн кызыл күн бата жаздап калыптыр. Күндү тиктеген боюнча жүрөк толтосуна катылган сырдын маңызын айткандай болду Бек. Сенин ата-бабаларың те илгертен эле коконду кокон кылган Шоорук бийден тартып ордого аралашып келатат. Андан бери 4 бий өттү. Мен өзүм эле 3 бийдин бийлигин көрдүм. Өзгөчө биздин кызмат Эрдаана бийдин учурунда бааланды. Кетмен төбөнү чабам деп Эрдаана бийдин чыгынган эсимде. Кетмен төбөлүк Сатыке Баатыр ошондо бийдин шагын бир сындырган. Сан колду Сатыке капчыгайдын ичинен басты да, далай эрлер ошондо ат маты менен нарындын көгирим айлампасынан чыга алышпай күмжан болушкан. Андан бери Кан тоонун коюн колотторундагы сан кыргызга кокондуктар чындап катыл элек. Ошондон кийин гана 40 үйлүү бассыздар Көгарт аркылуу 3 курткага оогонбуз. Мына азыр эл болуп, бек аталып дегендей бийлик ээсибиз биякта. Куда кааласа жакында деп баштап келатканда Карабайдан уулу сурады. Биздин тукумдар кайсы атабыздан тартып бек аталып келет? Уулунун суроосу күтүүсүздөн берилгендиктен дароо жооп айта албай, Карабай бир аз кадымыды. Ичинде тырчып турса да уулун каккан жок. Түз берилген суроого түз жооп берүү да ылайыксыз. Бирок жообу уулун ынандырбаса, өз кадырына доо кетет. Карт бөрү аны да билип турат. Өз теги кайдан чыкканын мырза азыр билбесе, эл башкарып журтка туу боло алабы? Күн батып, күүгүм кирип калган. Карабай жандатып жай түшүндүрдү. Бек деген касиеттүү наам. Ал кимдин бийлиги күчтүү болсо, ошонун пешенеси менен кошо жаралат.
жана эр жигиттин башынан багы тайып бийлиги колдон түшкөн күнү кошо жоголот. Айтпадымы биздин ата бабалар Шоорук бийди жандагандан тартып бек аталды деп. Сарытай дароо макул болду. Ынандым бек. Карынын дили жибип кетти. Бийлигин күчтүү чыкса ажып эмес уулум. Кези келгенде бек биякта калсын, а мүмкүн сен дагы хан аталарсың. Ажары сыртына чыккан Сарытай баш ийкеп алды. Уулунун ички турпатын атасы да сезүүдө. Андагы тоо чокуларындагы асканы жирей толгон ай көрүндү. Алар сүйлөшүшпөй бир аз бастырышкандын ортосунда азыр эле атасына берген суроосун ичинен кайталап алды жаш мырза. Тегибизден бек экенбиз да. Кайра бир туңгуюк үн каршы болгонсуду. Качан тегиңен бек эле булар? Жүрөккө тынчтык бербеген эки анчы суроо Сарытайдын дилин оорутмак тургай, кайра максатын ого бетер курчутту көрүнөт. Укум-тукумуна чейин бек аталып, сан кыргызга хан болгусу келди ал. Карабай уулунун көксөөсүндөгү максатты бышыктай кырааттуу сүйлөп, эч бир шашпайт. Кулагын атасы жакка төшөгөн уулу да өзүнчө ээрчип калган. Карт бөрү билет. Уулу зилине мансапкор. Бийлик дегенде эч нерседен кайра тартпайт ал. Далай жылдан бери Памир Алай жана Кан тоонун арачылоосу алда канча тынч. Анын ичиндеги булуң бурчту мекендеген калай калк да дүркүрөй өсүп, мал жандыктын саны артты. Кыргыз аталгандан бери мынчалык тынч турмуш болбогондур. Билгенге бейпил турмуш оңой эле келе койгон жок го. Аны да кыргыз атанын арбагына сыйынышып, кыргыз деген ыйык сөзү туу кармаган кайран журтчулук өздөрү жаратты. Азаттык муң зарсыз жана кан төгүүсүз бүтпөйт. Кезинде далай эрлердин көкүрөгүнөн айза кагылды. Далай баштар ийининен алмадай кыргыды. Кылымдап көзү ачылбай, кул болуп, күң болуп, басына, тосуна качып, куугунтук чайпалган, төгүлгөн шорду эл мына бир аз жылдан бери баш көтөрө сан кыргыз атка конуп отурат. Бөрүдөй өжөр жана ичче чыдамга экен кыргыз. Антпегенде акыркы эле 100 жыл аралыгындагы жунгарлардын зомбулугун кайышып да болсо көтөрбөйт эле го. Таандай самсып Жунгариядан чыгышкан чапкынчылар казак-кыргызды каптап кетти да күйүлөнгөн селдин түрмөгүндөй болгон жоо колу Анжияндан аша Букарага чейин жетти. Ошондон кийин зор өлкө бирде Жунгар мамлекети, кээде Ойрот хандыгы делип, эл журт аралашты да несин айтасың, будуңчаң эле болуп калган. Жеңгендердин алдындагы жеңилгендердин көрө кубаты курусун. Байкуш кыргыз ар качан коркок билиш, басынды, жүгүндү, амал айла издеп кууланган, корсунган учурун айтпа. Ошого карабастан эл элдигин сактап, тилин жоготпой, канчалык азап чексе да душманына дилин алдырбай, эр кыргыз чыдады го. Контай чыйынын төрөлөрү күлө сүйлөп күлүгүн тартып алса, кызыккан кызын кыйнап да болсо катындыкка алышты. Баш көтөргөн эле далай кыргыз кашкаларынын териси тирүүлөй сыйрылып, койчу, не кыйноону тартпады кайран эл. Бул жылдары бир уру эл журт түп көтөрө тентиген учурлар канча. Күзгү суудай тайыздап, соолуп бараткансыган кыргыздар кайрадан толкуп күч ала, боордош казактар менен ширелишип, аларга Анжиян, Аксы, Алай кыргыздары көмөктөшө, Маңгыт, Миң уруулары четте калбай, душмандарына тайманбай киришти да, алардын быт-чытын чыгара, Ала тоонун койнунан ары, кайра Жунгар чегине чейин сүрүп ташташкан. Алардын биякта калган бир дары куулуп отуруп, Орус мамлекетине чейин жетип, баш паанек издешти. Өзгөчө 1754-жылы Жунгар мамлекетинин улуу контайчысы Алдан Серен өлгөндөн кийин ойроттордун шору биротоло курубадыбы? Ошондо Манжур кытайлардын Син династиясынын улуу эгеси Богдыхандын кылычынан кан тамган. Атасы өлгөн соң мураскорлордун чатагын ким басмак эле?
Ансыз да ыдырай баштаган зор өлкөнүн шайы ууп турганда Богдыхан Сянь-Лун жүрүш жасап, заматтын ортосунда Джунгариянын негизин түзгөн Иле аймагын бүтүндөй басып алды да ойротторду кылычка алып былчылдатып, бешиктеги баласы боюнда бар аялына чейин аяган жок. Сан миңдеген адамдардын канынан жер суу түтөп кетти. Өлүккө тойгон иттер кутуруп, асманда жоору кузгун батпай, эми арыган азган элдин шоруна жараша кара тумоо далайды жалмады да, ойроттордун бир тобу Казактын султаны Абылай ханды башпаанек кылып, Россияны көздөй тентиген. Кечеги чоң өлкө, казак-кыргыздын жүрөгүн тирүүлөй сууруган зор өлкөнүн төрөлөрү эми өздөрү мусапырга айланып, калган каткан ойроттор кыргызга жамынып, кыргызча сүйлөп, элге сиңип кетүүнүн аракетин издей, жан талпас кылышты. Тагдырдын, тарыхтын жолу улуу экен. Богдыхан ошо бойдон эле табасы кана тынчып калган жок. Ал ойроттордун атын баш оту менен өчүргүсү келип, Джунгарияны Синьцзян деп, ал эми илгертен келаткан Үрүмчү шаарынын атын Дихуага которуп таштаган. Өз династиясына улам коркунуч туудурган жапан көчмөндөрдүн мамлекетин жойдум деген ал эми Кан тоонун ичине көз артып калган жерине токтогон Карабай бек бир азга унчукпай калды. Баятан бери угуп келаткан аңгеме тарых эмес, ал кече эле калк башынан кечирген шордуу окуя экени Сарытайдын өзүнө маалым. Атасы булар жөнүндө бекеринен айтып жатпаганы да белгилүү. Бул айтылгандардын артында бир чоң маани бар. Андыктан бейчеки суроо бербейт, унчукпайт. Ай итакжан көтөрүлүп калыптыр. Айлана тынып, тунуп калгандай. Кээде жакындан эле күү деген үкүнүн үнү, мына алыстан элик бакыра, байкаса суунун шары кулакка тынчтык бербей, түнкү теребел ырдап өзүнчө сүйлөп турган экен жарыктык. Карабай бек уулуна капилеттен суроо берди. Баамдап көрчү. Бу Нарбото би ушу кезге чейин эмнеликтен өзүн хан көтөрбөй келатат? Бек, Нарбото азыр хан эмей ким? Рас айтасың. Азыр ордонун бийлиги бүт бойдон Нарботонун колунда. Ошондой болсо да ушу кезге чейин өзүн хан деп атай элек. Белгисиз хандын атынан Кокон ордосун чыңдады. Казынасын алтынга толтуруп, өлкөнүн чегин кеңейтти. Азыр Коконго бүтүндөй Анжиан, Аксы жана Паргананын көбү карайт. Ошого карабастан Нарбото өзүн хан атап, башына тажы киелек. Аны кыргыз, кыпчак, миң урууларынын бектери, бийлери ак кийизге салып, жаамы журтка көрсөтө хан атагын көргөн адам бар бекен. Канчадан бери ордо менен катышым бар. Ага көмөктөш болуп келаткан сенин атаң мен да билбейм. Анда ким билет? Анысы бизге дайын дечи оолум. Алда качан башталган аңгеменин негизги түйүнү азыр чечилчүдөй Сарытай мырза атасын бейкапар сүрөп койду. Кулак сизде, бек. Нарбото би өзүн хан көтөргөнгө даабай жатсачы? Кандайча? Билгин келсе, бален бар ушунда. Бек, кантип? Карабай бек атын акырын теминип койду да, жорго баска термелген бойдон дагы бир азга унчукпай калды. Ушул кезде анын көз алдына жаш чагы келе калган эле. Ал кичинесинде ордодо жүрүп, бийдин баласы менен көкүлдөш болуп өскөн. Ошол 1728-жылы атасы Сары Кашка 7 жашар Карабайды Коконго алып келип, Абдрахим бийдин эң кенжеси Шарипбек менен көкүлдөш кылып, анан ордого таштап кеткен болчу. Ал кезде миң урууларынын бийлери дээрлик бойдон тоолук кыргыздардын мыкты чыкмалары менен достошуунун, туугандашуунун ар кандай жолунан баш тартышкан эмес. Итче кабышып, бөрүчө жортуп турган заман. Жоо кайдан келип, кайсы бөйрөгүңө канжар уруп кетерин билбейсиң. Сактаныш үчүн эл алып ызатташы керек. Жоо жарагы шаймашай,
көчмөндөрдөн кошун түзүү ал да канча оңой. Ошондуктан кыргыздар менен байланышты күчөтүүнүн мыкты жолдорунун бири көкүлдөштүк. Анын жайы мындайча: атактуу адамдардын 2 жаш баласын бирге чоңойтуп, анан алар качан эс тартканда атайын өстүрүлгөн узун көкүлдөрүн байлаштырып туруп, наристелердин төштөрүнө тигизе кучакташтырган соң аларды шилекей алыштырчу. Ошондон кийин 2 бала достонунак бир туугандан жакын болуп жүрө беришкен. Көкүлдөштөрдүн ичинде бири-бирин сатып, өз ара чыккынчылыкка баруу деген акылга сыйбай турган жорук болгон. Учуру келген кездерде көкүлдөштөр бири үчүн бири өзүн өлүмгө кыюудан кайра тартышкан эмес. Көкүлдөшү Шарипбек менен бирге жүрүп, бирге ойноп, дарс окуп, билим алган, тарбия таасирге үйрөнгөн Карабай 17леринде гана ата конушуна келген эле. Демек Карабай, Анжиян, Паргананын санжырасы биякта калсын, алардын тарыхына чейин мыкты билген, көзү ачык сергек адам. Карабай гапилеттен уулун жалт карады. Даабай жатканынын себеби бар. Угуп жатам бек. Карабай буйдала түшүп айтып салды. Жети атасынан кан чыкпасачы. Андай болсо, бийлик бар жерде кулдук бар деп айтчу элеңиз го. Өзүн хан көтөрүп жиберсе каршылык кылчу ким ага? Деп койду өзүнчө Карабай. Мансап дегенде уулунун акылы жетик экендигинен бу сапар ал күмөн санаган жок. Мурас коруна чындап ичи жылыды. Бөрү бөлтүрүгүн үйрөткөн сыяктуу кайра башынан түштү бек. Нарбото би өзүн хан көтөрүш үчүн калайыкты ынандырарлык шылтоо жок болчу. Атасына кадимкидей батынып алган мырза: бийлигечи, ошо аздык кылабы? Деп дагы көшөкөрлөндү. Билип ал, негизсиз жерден жаралган бийликтин түбү бош келет. Нарбото акылман адам. Эми ого бетер көзүм жетти. Сарытай атасын таң калгандай тиктей бергенде: падыша Султан Бабыр жөнүндө угуп жүргөндүрсүң? Деп суроо салды. Уккам. Айтып көрчү укканыңды. Сыягы качанкы бир заманда өзүбүздүн падышабыз болгон ал. Кабарың бар экен. Султан Бабырдын асыл тукумдары ушу таптада Хиндустан өлкөсүнө падышалык кылып такта отурушат. Эсиңе тутуп кой. Нарбото бийдин түпкү бабалары ошол касиеттүү султандан тарайт тура. Аны мурда эшитпептирбиз. Сиз дагыбы? Менин да кабарым жок эле ал тууралуу. Жакынкы 3-4 жылдан бери жеке эле ордо ичинде эмес, элет жерлеринде да кайран падышаны ооздон түшүрбөй кеп кыла башташкан. Көрсө, ошол падыша Бабыр акыры келип Нарбото бийге түпкү ата болуп чыгарын билбептирбиз. Уулу шыпшынды. Кызык. Шашпа уулум. Көрө турган кызыктар али алдыда. Деп коюп оюн улады. Айкөл падыша бияктагы киндик каны тамган ата журтунан куулуп, буттарына чарык тартына жөө жалаң, арып азып ооганды беттеп бараткан жолдо аялы Сейда аппак төрөгөн имиш. Анан ымыркайды өздөрү менен кошо ала кете алышпай турганына көздөрү жеткен соң, наристени алтын бешикке бөлөп таштап кетишкен туура көрсө. Сөздүн кыскасы, алтын бешикте жаткан баланы мына биздин 1000 уруулардын бирөө таап алыштыр. Кудай жалгап эми ошо алтын бешиктен тарагандар өзүбүздүн бий Нарбото, анын түпкү аталары болуп чыкпадыбы? Сонун тарых экен, деп Сарытай жетине албай кетти. Аббале, сен ишендиңби? Ишенбегендечи, бек. Сарытай чын пейилинен айтты. Эки жагын акмалай караган атасы акырын күлүп койду. Мен буга ишене бербейм. Кантип бек, деп жигит чыдамсызданды. Себеби мында, мен ордодо жүргөн чагымда алтын бешиктин тарыхын эч ким кеп кылчу эмес. Аны билбегендиктен эмес,
андай тарых жоктугунан унчугушпады го. Болбосо падышанын ал уулунан тараган бир эки хандын ысмын биз да билет элек го. Капырай. Таң калган жаш мырзанын атасы чындап оңдоду. Анда эмесе билип жүр. Хандыкка жетип өз хандыгын бекемдегиси келген ар бир кара башыл пенде ушундай жоосунга барат. Алдап сооласа да элди ишендирүүнүн айласын кылат. А дегенде жанагынтип айың таратат. Анан өзү хан аталып тактыга чыгып алган соң аны төбүнгө чыгарып ачык айткандар чыкпайт. Анчүлөрдүн баштары ыргыйт. Кийинки тукумдарга эмне? Хан тактыда отурса ага болгон ишеним ого бетер күчөй берет да. Атасы уулун бир карап алып сурап койду. Айткандарымды түшүндүңбү? Түшүнүп атам бек. Жок, антип төгүн сүйлөбө. Сен али эч нерсени түшүнө элексиң, деп коюп Карабай оюн улады. Кептин төркүнү башка. Нарбото би мага окшоп азыр пайгамбар жашына чыга элек. Ошентсе да мындан ары ал өзүн хан көтөрө койбос. Мурдагысындай эле өзүн бирде би десе, бирде хан атап жүрө турар. Накта хандык анын уулдарынан башталат. Андай болсо, бербейби хандыкты уулдарынын бирине, деп Сарытай айтып алды. Карабай уулун каккан жок. Ашыкпа, билсең так бирөө. Нарбото бийдин балдары көп. Баары тең өздөрүнчө хан болсок деп үмүттөнүшөт. Бийлик ата колунан кеткенде эле так үчүн талаш чыгат. Аны түшүнгөн би азырынча аяр, шашылбайт. Акылга кенч кайраттуу мураскорду ал эмдигиче чуктап да койду. Бирок болочоктогу так ээси ким болорун азырынча айтылбайт. Ал жашыруун. Коконду кокон кылган Нарбото би. Анын керт башынын даңкына ушу тапта ким теңеле алат? Ордонун куту Нарбото хандыгын жүргүзө турсун. Ага чейин мураскорлор жетилер, каныгар. Анан дагы билип ал. Мындан ары хандык кимден башталса да ал хан тоонун койнундагы сан кыргызга катылбай койбойт. Ал эми ордосу жок, шаары жок, же башкарган ханы жок, кайран журт жатат камсыз. Үшкүргөн Карабай дымып калды. Атасы үшкүрүп, күйшөлө түшкөндөн улам Сарытай кантсе да өзүн айыптуу сезип, ат жалынан көзүн албай катты да калды. Көк ала сакал болуп карыган, кар жалган, үшү кеткенсиген атасынын кейпи бир саамга жаш мырзанын зээнин кейитти. Чогуу жүрүп, такай ээрчип жүрүп, мурда атасын түшүнгөн эмес тура, азыр кадимгидей уялууда. Карабай бек жеке өз керт башынын, үй бүлөсүнүн түйшүгүн тартып жүргөн адамдардан эмес тура. Атасы эл камын жеп, эл үчүн күйгөндүктөн ордодон кол үзбөй, кара жанын карч уруп келатат. Барып бий жандап, анын кеп кеңешин укса, кайра келип журт аралай, элдин паанайын байкап, кыргыздын азап тозоону ортоктош болуп жатам деп ойлойт. Карабай канчалык боорукер, сергек көрүнсө, ал табиятынан ошончолук таш боор. Керек жерде кылыч көтөрүп, баш алууга чейин барса, анысы да эл камы үчүн деп түшүнөт. Айкөлдүк, жоомарттык, куулук, шумдук жана бир караган көзгө урунган энөөлүк, ошондой эле залимдик, канкордук турпатында чогуу жашаган бул эткелинен келген кара суур кишинин пайгамбар жашынан аштым дегени анчейин тамашадай, экиленгендей көрүнүшү ыктымал. Болбосо Алида билегинен күчү кетелик жигитче чымыр, дилиндеги кайраты ташкындаган, максатчыл, тынч жатып куунак өмүр сүрүүнү жактырбаган сергек адам Карабай бек. Бир келген жоонун мизин кайтарганга корстон болушуп баары бейкам, деп кейип алды Карабай бек. Уюшпайт, чогулушпайт, баары эндей жатчат, кайран эл. Кетмен төбөгө киргизбей, нарын боюндагы эчки сайда Эрдана менен Нарбото бийдин айласын куруткан Сатке Батыр кайда азыр? Жатат алда өзүнчө чейинге кирген аюудай болуп. Ажыдаардай түрүлө жоо болуп, өрт болуп каптап келген Абылай хан менен тең тайлашта кан төгүшкөн Сары Өзөн чүйдөгү Жайыл Баатырдын тукумдары менен Жаман Сарттын уулу Түлөберди Баатыр
жана Атаке Баатырдын сүрүнөн, дүңүнөн ким чочулабайт? Бириге албай жатабыз. Ар уруунун мыкты кашкалары өзүнчө хан, өзүнчө бий. Эртең эле төбөсүнө келтек ойноп, мойну кылычтын мизинде калары санааларына кирбейт. Кыргыздар эмитен Коконго баш ийбесе, акыры келип кажылдаган көп Кытайдын улуу эгеси Богдыхан басат. Ага караганда Кокондуктар өз ханыбыз, бир элбиз го. Кутту конуштан ойротторду кууп чыкканда чогуу турганбыз. Өз тилибизди унутуп, дилибизди жоготуп, кытайча сүйлөй Кытайга кор болгончо Кокондун көк туусуна баш ийгенибиз оң эмеспи? Ушул кезде кыргыз журтчулугунда Атаке Баатырга тең келчү адам жок. Баатырдыгына жараша ал өзү акылман адам. Атаке Баатыр жеке сага эмес, бүтүндөй сан кыргызга бел болууга арзыйт, билсең. Баянда кыргыз эли мындан туура 200 жыл мурда баштан өткөн окуя тууралуу сөз болууда. Тарыхтын барактарында азыраак изи калган жана эл ичинде айтыла калып жүрчү көптөгөн таржымал далайдан бери көнүмдү алагды кылчу. Качандыр бир кезде аны кагазга түшүрүп коюу мойнумдагы парзым деп ойлочумун. Мына азыр биз 18 кылымда саякатта жүрөбүз. Эгер дастанда ошо кездеги доордун жүзү ачыгыраак сүрөттөлмөйүнчө окуя маңызсыз болуп калары белгилүүдечи. Рас, ар кандай эле доордун өзүнө жараша заңы, эрежеси болору бышык. Андыктан ушул жерден ошо кездеги күчүнө толуп келаткан Кокон хандыгындагы саясий кырдаал тууралуу, анын ичинен өзгөчө кыргызга тийиштүү жактарына азыраак токтоло кетүүнү ылайык таптык. Алгачкы ирет 1709 жылы Кокон хандыгын түзгөн Миң уруусунун өкүлү Шорук бий өлкөнү 13 жылча башкарган. Андан соң Абдыкерим бий, Абдрахман бей жана Эрдана бийлер келген такка. Өзгөчө өтө көрөгөч, ары акылман, кайраттуу Эрдана бий өлгөндөн кийин бийлик 1770 жылы Нарбото бийге өтөт да, ал дагы өлкөнү 30 жылга жакын башкарат. Эрдана бий менен Нарбото бийдин тушунда бир кезде кичинекей Кокон кадимкидей ордо шаарга айланып, казына алтын, күмүш менен зерге толуп, өлкөнүн чеги аркы Сырдарья, Ташкенге чейин жетти. Эрдана бийдин тушунда башталган Алай, Мургап, Бадакшан жана Кара тегинден тартып, бүтүндөй Ала тоонун койнундагы кыргыздарды Кокон ордосуна баш ийдирүү саясаты ишке ашпаган. Эндей жашаган, эркин жашаган көчмөндөр атам замандан эле бөтөн бирөөнүн бийлигине көз каранды болуп, мөгдүрөп туруп бергенге чыдашпады. Кокон хандыгынын кыргыздарды толук багындырууга карата жасалган алгачкы чапкыны Эрдана бийдин тушунда башталганын эскерттик. Кетмен төбөнү алмайынча кан тоолук кыргыздарды өзүнө биротоло багындыруу мүмкүн эместигин сергек Эрдана бий башынан эле эң жакшы билчү. Рас эле, кыргыздар мекендеген тоолордун арасындагы ой түзөңдөрдүн шарты менен тааныштыгы бар адам үчүн кетмен төбө жер ортосу. Сөздүн ачык маанисинде кетмен төбө кан тоонун эшик алдында жаткан өзүнчө эле дарбазасы эле да. Ошол ыңгайлуу дарбазаны ээлеп, анын ичине чеп куруп бекемделип алган соң, кан тоонун башка коюн кончу кайда качмак? Эрдана бийдин кошуну кетмен төбөнү көздөй жайдын кап ортосу ченде жүрүш жасады. Кошун башы кылып Кулубек Саларды дайындаган Эрдана бий. Кокондон чыккан Шайдоот, Кулубек Салардын кошуну Анжиянды кыйгап өтүп, 3 коргонго келгенде гана жакшылап өрүш жасады да, андан ары Кара сууга түшкөндө чаалыккан, жай чилдеде каржалган чапкынчылар кайрадан тынууга токтойт. Мээден өткөн аптап алсыратып, тамак жүрөккө барбай, жайыла баскан кол жуунуп, суусун канган соң, бир саамга болсо да көлөкөлөп саябаны издей, кээси тамаша шоокко алаксый күлкү алда кайда угулууда. Алдыда коркунуч өлүм жатканы эч кимисинин капарына кирбейт. Кошунда келаткан колдун ичинде кыргыз аттуу жок эле.
чыккынчылык кылбасын деген ойдо кокон менен ымала кылган кыргыздардын эч кимисин кошунга жолоткон эмес Эрдана. Кошундун жол чалгычы Касым Маңгыт четкерээк жакта Кызыл Асканын көлөкөсүндө отурат. Кабагы түнөргөн, эч ким менен сүйлөшпөй ойлуу, жүрөгүндө бир дүпөйүл санаа турган эле. Ал буга чейин кербен баштап соодагерчилик кыла далай жолу кан тоонун ичин аңтарган, тинтип чыккан адам. Баш ийдиребиз деп атайын жүрүш жасап бараткан жапайы кыргыздардын кулк мүнөзүн, жашоо тиричилик шартын эң жакшы билет. Бул кандуу чапкынга кошулууга ал аргасыз макул болду. Эрк өзүндө болгондо келет беле өлүмгө өз башын байлап. Эрдемсиген кошун кокондон аттангандан тартып, жүрүш жасоонун эрежеси ага жакпайт. Кошун чапканга чыккандан бери тартип сактоо деген болгон жок. Чачырай жайылып күндүз жол жүрүшөт да, кечинде токтогон эле жерлерине алоолонтоот жагышып, шатыра шатман ого бетер күчөт. Кошундун деми, шаңы алда кайдан эле көрүнүп, алар каякка жана кимди беттеп баратканы жылга жыбыттардагы тоолуктарга айтылбаса деле алда качан дайым болгон. Бул жапайы өлкөдөгү узун кулактардай кабарчы башка элдерде жоктур. Кичинекей эле кабар улам биринен экинчисине өтүп отуруп, заматтын ортосунда ал чагылгандай тездик менен бүтүндөй журтка тарайт. Кошун башы Кулубек Салар өзүнчө дөөгүрсүйт, эч кимдин кеп-кеңешин көңүлгө алар түрү жок. Анын өтө эле бейгам жоругун жактырбаган Касым нечен жолу жанына барып, бул кыргыз деген журтчулук тегин жоо эмес экендигин айта келип тартип сактоонун, сыр сактоонун жол жобосун суранганда, Кулубек Салар кайра анын өзүн ашата сөгүп таштады. Ошо бойдон Касым жол чалгыч аскер башына батын албай калган. Кыргыздардын баарын жапайы айбан катары көрүп, деген менен аларды өзү үчүн жоо катары эсептебегенине анын ого бетер ичи күйдү. Рас, Кулубек Салар нечен жолу не бир мыктымын деген жоолор менен беттешкендечи, жеке керт башы далай коркунучка тайманбай кирип, өлүмгө тике караган эр адам. Кантсе да ал кол башчы түзөң жерлерде согушуп келген эле. Беттешүүлөрдө согуш эрежесин сактай, жекеме-жекеге чыгып, же душманын буктурмага алып, тороп толгоп жол жобону сактай, кооз согушканды жакшы көрөт. Көчмөндөрдүн жер шарты башка, элинин да кыял жоругу бөлөк экенин бул сапар эске албады ал. Турган жеринде барып эле камынтпай басып алуунун, мууздап салуунун жолун ойлоп, кан ичкиси кармай эңсеп келатат. Жылуу кандын жыты каңылжарын өрдөй, жүзү кумсара делебеси кызыйт Кулубек Салардын. Кол учундагы жеңишин эстеген сайын каны башына атыла, алыска көз чаптырган болот да, шараптан шыңгыта жутуп, анан барып магдырай түшөт. Шарапка кызыган ал Касым Маңгытты өзүнө чакырып алып, оолжуй кепке алды. Ое Касым, качан жетебиз жапандардын чегине? Хазырети бек, биз 3 күндөн бери жапандардын жерин аралап келатабыз го. Ал сурданды. Кетмен төбөгө чейин канча бар? Мага ошону айтың. Жакындап калдык хазыретим. Мына ушу биз турган жерди Кара суу деп коёду. Билгенге касиети артык жер. Капкара ташка мол. Кара таштарын отко жаксаң кадимкидей күйөт. Табы өтө ысык болду. Бул кара таштын ысыктыгына темир кадимки эле коргошундай эрийт. Кулубек Салар ызырына колун кесеп токтотуп таштады Касым жол көрсөткүчтү. Мындай жортулууга тиешеси жок кептин мага кереги жок деген түрүн билгизди. Касым Маңгыт түшүнө коюп, бектин алгачкы суроосуна жанталашып жооп берүүдө. Хазыретим, азыр биз тетигил Тегене деген жайлоону тепчүп өтүп, андан ары Күрпсайга түшөбүз. Күрпсайдан өтө бергенде Кетмен төбүнүн эң куш капчыгайы Эчкисай башталат. Менин коркконум жапандар биздин колдун келатканын билип калышпаса болду. Анда эле шоорубуз кайнайт. Көчмөндөрдүн ичинде Жайчы деген сыйкырчылары бар. Жайчы сыйкырчы не кылат бизге?
деп кызыга түштү Кулубек сылар. Жайчы сыйкырчынын өнөрү күч. Ал көкө теңир менен сүйлөшө алат. Ал жайдын күнү каалаган жерине кар жаадырат. Бир эле жайчы бүтүндөй кошунду кырып таштоого күчү жетет деп алып чеки сүйлөп койгонун билген ал кайра оозун баса калды. Ачуусу келген Кулубек кантип деп титиреңдеди. Айттым го Хазиретим, каалаган кезде каалаган жерине мейли жайчылдесе болобу, ал мөндүр же кар жаадырып күндүн көзүн ачпай коет. Жайчынын каарына калгандар саратандуу ысыкта ат маттары менен кайыгып өлгөнүн далай жолу өз көзү менен көргөм. Биздин жүрүшүбүз кетмен төбөлөк Сатыке баатырга жетпегей эле. Ал билсе эле Кадыр жайчыны бизге каршы кое берет. Кадыр жайчы капчыгай ичинде кар жаадырып кыян жүргүзүп жатып алса кантик? Тетиги каткыра күлүп жайылган колду тартипке чакырбасак болбойт. Деги мындан ары сактаналы Хазиретим. Кыргыз айтат, сактыкка кордук жок деп. Кабагы жыйрылган Кулубек салар жол баштоочусунун айтканына ишенип ишенбей, не болса да дедиби кошунду жийип тартипке чакырган болду. Бирок кокондон жоо келатканын алды качан эле уккан Сатыке баатыр өзүнчө кол курап, душманын эчки сайдын башында күтүп жаткан. Сатыкенин жол күзөтчүлөрү бейгам келаткан жоонун санынан бери билип, алар кайсы жерде кантип эс алып жатканына дейре баатырга жеткирип турушканын Кулубек салар кайдан сезсин. Тизилген, чубалган кол түшкө жакын эбин бузбай эчки сайга киришип, андан ары нарынды бойлой өр тартышты. Капчыгайдын ичи аябагандай салкын болгондуктан чөл кезип жол азабын тарткан кошун муздак таза абадан дем ала жыргай түшкөн эле. Кырка тизилген кошундун кылда башында жоош монгол жылкысын минген Касым Маңгыт. Капчыгай ичи кууш, жол тар. Оң жагында көгүш тарта түнөрө аккан Нарын дарыя. Чокусу булут челген аскалардын үстүндө көк асман бүлбүлдөгөн сүйт. Мурда мындай каргыш деген жолду басып көрбөгөн кошундун үрөйү уча өз ара сүйлөшкөн жан жок. Кетмен төбөнүн түзөңүнө чыксам, жапандардын сазайын берем го деген Кулубек салар үрөйү учкандай өзүнчө мелдирейт. Кошун капчыгайды ортолоп калганда, заматта асман көрүнбөй, жыш булут каптады да жамгыр төгө баштаган. Учугуна чейин суу өткөн жоокерлер калтырап үшүй баштаганда эми үстүсүнө мөндүр сабап кирди. Ак кудо, Кадыр жайчы билген экен кабарыбызды, деп жаны көзүнө көрүнгөн Касым Кулубек саларга карап кыйкырып алды. Хазиретим, кошун бөлүнбөй, буйдалбай тез жүрсүн. Азыр кар жаайт, буюгуп калышат. Атын эпеңдете желдирген Касым көпчүлүктөн азыраак бөлүнө окчундай түшкөндө күү эткен катуу добуш чыгып, үйдөй, койдой таштар заматта кошун алдындагы Кулубек салардын өзүн башкыла шыпырып кетти. Чуркурай үрөйү учкан аскер сөөрөйлөр артты көздөй жыйрылып, түртүшө баштаганда топон суу жүргөндөй үйөрлөнгөн кыяндан улам кошундун эң арт жагынан койдой таштар үстөгө босток кылады. Бирде алдыга жүткүнүп, кайрадан артка сүрдүгө кошундун тымтыракай чыкты да, чай кайнамга жетпеген убакыттын ичинде Нарын дарыясы ат маты менен аккан адамдарга жыктолуп, эмелеки эрдемсиген көп кол жер жуткандай кыйрады да калды. Жол баштоочу Касым Маңгыт бая алдыга чаап чыккан бойдон көк асканын түбүнө корголой ордунан козголгон эмес. Көз ирмемчелик мезгил ортосунда болуп өткөн кырсык бечаранын үрөйүн учурду. Калч-калч эткен ал бирин-серин тоңкойгон өлүктөрдү аралата артты карай чаап келатканда эмелеки тээ жогорку аска башынан чыккан кыйкырык чууда дароо басылып, чайыттай көк асман көрүндү. Жанатан бери аска башынан таш кулатып жатышкан жигиттер эликтей так секирише төмөн түшүп келатышкан болчу. Эки далысын күйшөй, жанталаша чаап бараткан Касым Маңгытка жаа кармай берген жигитти. Тим кой, коконго жетсе, мына бул кыргын жөнүндө айтып барат.
Анан экинчи жолу Эрдана бейдин кошун топтогонун көрөбүз, деп локуйган Сатке Баатыр камырбайт. Кызыгың түшкүрдүкү. Эгер качып бараткан Касым Маңгыт Сатке Баатырдын жигиттеринин ичинен бири да суу болбогонун көрсө, аябай эле таң калмактыр. Ошо боюнча кан тоолук кыргыздарга катылганын коюшкан кокондуктардын экинчи жортулун Нарбото би такка келгенден кийин 1773 жылы топтоп, жайында этке тоюп, кымызга карк болгон жапандар алды келет. Анан калса кыргыздардын жайчысы да балекет экен дешип, чапкынды кышында жөнөтмөк болушкан. Хан сарайындагылардын ою боюнча кыш кыргыз үчүн мүшкүлдүү мезгил, кышында жоого айбат көрсөтмөк тургай боз үйдө жашаган көчмөндөр үшүп кайыгып, өз жанынын айласын таппай калат. Айнек таштан чыгат, айнекти талкалаганда таш дешип, бул сапар бүткүл Наманган менен Шахрихан аймагынын акими, калайыкка таанымал батыр, Нарбото бидин кара чечекей иниси Хан Кожону кошунга башчы кылып дайындашкан эле. Анда да кокондуктар караманча талкаланып, кыш жеке эле кыргыздар үчүн гана кыйын мезгил эмес, эрдемсигендер үчүн да тозоктун айы болуп чыккан. Ак кар көк муздун үстүнө мүдүрлүү араң бастырып келе жатканда дагы эле ошол эчки сайдын үстүнөн кыйкырык чуу чыгып, таш кулай көчкү жүрдү. Араң келаткан кошун айла издөөгө үлгүргөн жок. Көчкү өткөн жерден кошундун изи да билинбей, тим эле өрт жалап кеткендей мисирейип калыптыр. Мында да кыргыз колунун башында пайгамбар жашына жетелек Сатке Баатыр турган. Ошол чапкында кошундун кашкасы Хан Кожо өзү колго түштү. Көчкүгө серпилбей, көк аскага жабышып турган жеринен колго түшкөн Хан Кожого Сатке Баатыр мээримдүү мамиле кылган дейт. Анан калса ал кездеги жигит Хан Кожо кичинесинен кыргыздардын арасында көкүлдөш болуп өскөнү эске алынды да, Сатке Баатыр чаткалда өскөн көкүлдөштү зынданга салып ызалагысы келген жок. Мындан кийин туугандарыма кол салбайм дедиртип, убадасын алган соң, кадимкидей сый көрсөтүп, 10 чакты жигит аны 3 коргонго чейин узатып келишкен. Баса, ушул эле Хан Кожо би Нарбото өлгөн соң такка анын уулу Алимхан келгенде, андан тарткан запкынын айынан 3 эркек балдары менен башын калкалай чаткалды жамынган. Хан Кожонун тун уулу Шералы ошондо 16 жашта эле. Жапайы кыргыздарга ичинен кекенип, каны кайнаса да, Нарбото би ошо бойдон аларга катылганын бир мерчемдүү мезгилге чейин токтоткон болчу. Азырынча кыргызды күчкө салып багынтуу натура экенин түшүнгөн эле Нарбото. Ошо бир аз тынч мезгил аралыгында кан тоолук кыргыздар кадимкидей ирденип дегендей сан кыргыз атала баштаганын эң мурда эскерттик. Кокон болуп көтөрүлгөн сайын, ажайып кооз Паргана өрөөнүндөгү бул жаңы өлкөнүн кадыр баркы жыл сайын анын чегинен ары ашып кетти да, калган Хива менен Бухарага окшогон мурда чыккан хан ордосу өзүнчө эле басырына алсырап жүдөй баштаган кезде да, Нарбото би эмнегедир хан атагын алууга шашпай, ал мурдагысынча эле бирде бийдин атынан жардык чыгарса, кээде өзүн эмир атап коюп, жылуу төшөктө тынч уктабай салып уруп жүрө берди. Кан тоолук кыргыздардай эле Алай, Мургап жана Памир тоолорун мекендеген кыргыздар да Нарбото бийге анча баш ийип беришкен жок. Эгер бул кара баскан жапан эл анчалык каршылык көрсөтүшпөгөндө, анын амири тиги Кашкарга чейин жетерин ойлогондо, бийдин ичи күйүп, кыжырлана ызырына араңчыдоодо. Анан кантмек эле. Дагы да болсо оңтойлуу учурду күтүп жатты ал Көкжал.